Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Жеңиш кут болсун. Кыргызстан көкбөрү боюнча 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону. Финалда Казакстанды 5-0 эсебинде утуп алдык. Белгилеп койчу нерсе, алгач оюн 15 мүнөттөн 3 тайм деп белгиленген. Бирок казактар 2 тайм ойноп, 3-чүсүндө ойнобой койду. Бул эми казак тараптын көкбөрүнү сыйлабай койгондугунун белгиси деп билсек болот. Буга чейин биздин жигиттер көкпарды аягына чейин ойноп берген. Эми келиңиздер, бул финалдык оюнда орун алган салымдарга назарыңыздарды буралы. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой о тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой о, утошоңой. Эң алгачкы улакты Рустам Тыналиев салды. Ал жерден улакты алып, анан ары дароо чоң ылдамдык менен Тайгазанга барып ыргытты. Бирок муляж Тайгазанын ичине тийип, анан ары сыртында чыгып, капталда туруп калды. Бирок Рустам Тыналиев айланып келип, кайрадан муляжды казанга түртүп, эсеп сандарын ачты. Экинчи улакта Аудасбек Мырзабек уулу өзүнүн өнүктөшү менен кош колдоп салды. Манас Ниязов жекеме-жекеде чыгып, Казакстанды катаандашысын чоң кыйынчылыксыз утуп, оңой эле жерден муляжды алып, андан ары чабуулдуулантып, ийгиликтүү жыйынтыктады. Биринчи бөлүк 3-0 эсебинде жыйынтыкталды. Экинчи таймдын башында көрөрмандар салым көрө алган жок. Ал эми экинчи бөлүгүндө Манас Ниязов кайрадан өзгөчөлөндү. Ал эми экинчи бөлүк бүтөр алдында Нуржан Мелисбек уулу 5-чи салымды салды. Жогоруда белгилеп өткөндөй, 3-чү бөлүккө казак тарап чыккан жок. Бирок кантсе дагы көкбөрүдө Кыргызстан күчтүү экендигин дагы бир жолу тастыктай алдык. Барыңыздарды куттуктайбыз. Бул видеого лайк коюп, бул жакшы жаңылык менен башка адамдар менен дагы бөлүшүп коюңуздар.